Gitip okuş керек ай. Gitip okugula машыгы. Алды кармап турган колуңарда телефонго ишенбегиле. Бул калпычы. Анын негизги максаты только общение болчу. Ассаламу алейкум асалам, каяктасыз, ушактасыз, монда иш болот, бүтүрөлүбү. Бирок калган нерсе бар, чыгып аткан Facebook'та жана нерселер, Instagram, TikTok, мессенджерлердин бардыгы тең бул только убактыңыздарды урдап атат. Андан көрө 3 барак китеп окуганын сен 10 мүнөт отурган ал телефонго отургандан жакшыраак. Даже 1 мүнөт отургандан жакшыраак. Анткени 1 мүнөттүк окуган китеп мындай бир жарым бет окуган китеп адамды жарым жылга алдыга жылдырат. 3 нерсеңер оңолот. Биринчиси акылда зээн пайда болот. Экинчиси көздөгү субханалла куштук көбөйөт. Үчүнчүсү болсо ойлонуң терең болуп баштайт. А мында 3 нерсе жоготосуңар. Көздүн куштугун жоготосуңар. Акылыңар ойлонбой калат. Зээниңер жок калат. Үчүнчүсүчү сүйлөй элбей каласыңар. Көпчүлүк азыркы мезгилде биздин жаштар сүйлөй элбей айткан нерсеси мындай телефонду карап отуруп, готовый нерсе менен талашып калышкан. Башка нерсе акылы жетпейт даже субханалла. Омдун теориясы керек болсо жөнөкөй эле сүрлүгүчү Ньютондун мындай берилгүчү, тартылуучу, учугучу деген нерсе бар. Муну акылга салып берет кээ физика менен химияны айтпай эле коелу такырлачы. О гидроксидти айтып турган болсок, Менделеевдин айтатын баягында айтканда 118, азыр 118 болуп калды, 124 болуп калды. Ошол нерсе гидроксидтер, шеллечтер деген айтып турган болсоң, эмне болот эмеспи?